Бишкекте Каганат арена Олимпиадага даярдык борбору ачылды. Аталган арена эл аралык илим жана бизнес университетинин базасына салынган. Спорттук жана оюн-зоок иш-чараларга арналып салынган аренанын сыйымдуулугу 3000 көрүүчүгө ылайыкташтырылган. Бул жерде башталышы спортту колдойбуз дегенде Канат Бегалиев бизде билесиңер Олимпиадага катышкан, ошол келип сунуш киргизди. Анан ушундай Кыргызстанда чоң масштабта спортчуларды даярдаганга республика боюнча бизде мекеме жок, ушуну салып бериңиз деп сунуш киргизгенден биз колдоп, анан ошо олимпиадаларда биздин спортчулар жеңип эле, ошо биз Кыргыздын жеңилиги жеңилип турсун деген ниетте ушуну бүгүн ачып берип атабыз. Анан бул жерде мен ойлойм, спортчулар гана эмес, билим берүүдө маданияттагычылар да келип, чогуу өзүнүн иш-чараларын өткөзсө болот деп ойлойм. Акыркы мезгилдерде өлкөбүздө спорттук мелдештергеби же оюн-зоок иш-чараларгабы күйөрмандардын көп болуп, мекемелерге батпай жатканы белгилүү. Ал эми көпчүлүк күйөрмандарды батырган мындай ареналардын салынып жатканы спортчуларга дем берет дейт Олимпиада оюндарынын күмүш медалынын ээси Канатбек Бегалиев. Бул спортчулар үчүн чоң майрам, чоң жетишкендик деп айта алам. Анткени мурун чет мамлекетке барганда Казакстан алыс кетпейлик, барганда биз үчүн мындай жомоктогудай болчу, бизге ушундай качан салынат деп. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мынакей ушундай байкелердин аркасынан мамлекет жалпы спортко көз караш түз болгондуктан ушундай ареналар ачылып атат. Эми бул жер бир гана күрөш эмес, жалаң олимпиадалык спорттун түрлөрү боюнча бүткүл секциялар бар. Бул мекеме спортчуларга гана эмес, ар кандай маданий иш-чараларды дагы өткөрүүгө ылайыкташтырылып салынган. Маданий мекемелердин көп салынып жатканы маданияттын өнүгүп жатканынан кабар берет дейт манасчы Нурбек Талантбеков. Өзүңүздөр билгендей, мамлекеттик деңгээлде айрыкча Кыргыз улуттук манас театрынын имараты ошо 100 имараттын катарында биринчилерден курулуп, өлкөдө ондогон мектептер, бала бакчалар, мамлекеттик мекемелер курулуп атса, ошого куйругулаш. Мына спорттук болгондо дагы олимпиадалык спорттун түрлөрүн даярдоо боюнча атайын чоң борбордун аренанын курулуп атышы дагы бул жөн жеринен эмес. Бул дагы бир чоң белгилөө деп койсок болот. Себеп дегенде бүгүнкү күндө кайсы тармак боюнча албай эле имараттардын, чоң залдардын, ушундай борборлордун жетишсиздиги бул замандын талабы, муктаждык келип турат да. Ошол багытта алганда бул Каганат аренасынын курулушу өлкөдөгү бирден бир чоң сүйүнүч жаңылыктардын бири. Эми бул жерде спорттук гана иш болбостон, маданий, руханий дагы чоң иштерди, иш-чараларды, долбоорлорду улантса болот. Себеп дегенде бул жерде бардык заман шартына ылайыктуу керектүү жабдуулары менен, керектүү бардык кем каршы оокаттары менен камтылган экен. Андыктан ылайым эле Кыргыз чергесинде ушундай бир заманбап имараттар ачылып, элибизде руханий өнүгүп өсүү, арулануу, бийиктиктер боло берсин демекчибиз. Каганат арена Олимпиадага даярдык борборунун ачылыш аземине бир катар коомдук жана саясий ишмерлер, белгилүү спортчулар, маданият өкүлдөрү катышты. Арген Маджитов, Асылбек Курманалиев, УТРК Чүй.